Біздің жалған ушул айылдан туған уруктарыбыз, ата бабаларыбыз, ата энебиз, атам жатат, апам жатат менен бардыгыбыздын ошо ата энелерибиз ушул жерде. Агаларым жатат мына жерде. Так, ушул жер деп калабыз да. Акыры барып ушул жерди биз жер дейбиз да. Анан маган анча-мынча суроо берип калышат, анча-мынча сүйлөшүп отуруп калабыз Бишкекте. Анан айтышат, баары өтөбүз да. Анан мен айтам, эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мүрзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, мына жерде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мүрзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелериңиз бар. Мамлекетибиздин кыргыз элинин баатырысыз, ушул жерде калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок дейт. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да ошочу. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да, мен жүрөм да. Бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма эми айтам да, мени ушу айылдагы мүрзөгө атам менен апам жанына апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке, ошол жерди эч кимге берме депчи. Ушундай. То есть ошон үчүн биз кыргыздар ушундайбыз да. Туулган жерди, туулган өскөн жерлерди жакшы көрөбүз, ошол жерде эме кылабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына ушул маселе кече чек ара маселесин чечкенде достук айылына туш келбедиби? Мамлекеттин керегине жараганда ошон үчүн бизди төрөлгөнүбүз эле ата энебиз төрөлүп өскөндөн баштап ата энелерибиз дуга берет, эл керегине жара, мамлекеттин керегине жара, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп келет да. Ошондо бата берип келет. Бул эми тилек да. Кээ бирлери муну билип тилек кылат, кээ бирлери билбей эле бирок тилек кылат. Ой, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп. А бул не деген? Бул деген ошо элибиз кыйынчылык болуп турганда, элдин башына мүшкүл иш түшүп турганда, ошол мүшкүл ишти өзүнө алып туруп, анан кийин ушу элди ушундай мүшкүлдөн чыгарып кете турган тилек да. Ушундай нерселерди мына кечеги Баткенде болгон коогалаңда биздин балдарыбыз көрсөттү. Биздин солдаттарыбыз, биздин баатыр солдаттарыбыз, чек арачыларыбыз өзгөчө кырдаал министрлигинен, ички иштер министрлигинен, коргоо министрлигиндеги кызмат кылган балдарыбыз көрсөттү. Кечеги акыркы 2022 жылы 18 4 күн болду башта. 4 күндүк кагылышууда биздин 49 балабыз каза болду. Так, мамлекетибиздин бардык улум бурчтарынан, биягы Таластан, тиягы Көлдөн, Нарындан, Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй каза болбогон региондон бала калбады да. Ошолор ушу эл жер деп, мына ушу тупрак деп, ушу жер деп анан өздөрүнүн эмесин өмүрүн кое беришти да. Ошол эле мезгилде мамлекеттин кереги деген ошол болот экен. Ушу достук айылы дагы биздин Баткен районундагы достук айылы. Бүгүнкү ушу чек ара чечилиш маалында башка биздин коңшу тарапка калды да. Калып элге керек экен, мамлекетке керек экен ошентип чечилди да. Бул бир адамдын каалоосу менен же бир нече адамдын каалоосу, каалабасы менен эмес, бул мамлекеттик керекке тийиш үчүн, элдин пайдасына болуш үчүн ушул нерсе чечилди. Туура кайсы бир деңгээлде ошол жерде жашаган адамдарга кыйын болушу мүмкүн, азыркы күндө жашап аткандарга. Ошол жерде жашаган азыркы күндөгү адамдардын жүрөгү ооруйт. Мен туулган жер эле, мен жашаган жер эле, ата энем туулуп өскөн жер эле деп таза жүрөгү ооруйт. Бирок ошол эле мезгилде ушунун бардыгын биз мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги, кийинки муундун келечеги үчүн ошонун бардыгын садакага чаап атабыз да. Жертвуем деп коет орусча. Мына. Так. Аларга мамлекет аларды дагы бар эми чыккыла, эмеден айылдан чыккыла дагы бул жерге мамлекет керек болду, кантип жашасаң ошентип жаша деп таштап койгон жок. Аларга ар бирине үй салып берип атабыз, ар бирине шарттарды түзүп берип атабыз, ар бирине керектүү нерселерди кылып берип атабыз.
Анан эми ошол мамлекет аларды жерге таштабайт да. Баардыгын карап, мамлекет карап атат. Бирок ошол эле мезгилде биз мамлекет кызыкчылыгына бердик да. Эгерде кайсыл бир маалдарда эми ал болбой эле койсун же болбой бир Кудай билет, кайсы бир маалдарда менин айылым, менин жерим мамлекетке керек болсо, мен бергенге даярмын да. Менин айылым, менин жерим, ушу менин ата-энем жаткан мүрзө эгерде мамлекетке керек ушул, мамлекеттин пайдасы үчүн, кыргыз элинин, бүт кыргыз мамлекетинин тынчтыгы, келечеги үчүн дейсе, мен берүүгө даярмын. Жананы мен беремин. Мына ушундай патриоттуулук, мекенчилдик сезим ар бирибиздин жүрөгүбүздө болуш керек да. Биринчи кезекте, эң башкы кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы, анан кийин өзүңдүн ички дүйнөңдүн, жеке үй бүлөңдүн, же айылыңдын, жериңдин кызыкчылыгы болуш керек да. Дагы бир жолу айтайын, мамлекеттин кызыкчылыгы деген маалда бир айылдын, бир жердин, же бир туулган жердин кызыкчылыгы деп отуруп калыш мүмкүн эмес. Ошо балдарыбыз эмне үчүн каза болду? Ошо балдарыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы деп каза болду. Мамлекеттин эртеңки келечеги деп каза болду. Балдарыбыз мен таласты коргоюн, мен көлдү коргоюн, мен Жалал Абадты коргоймун, мен болсо Ысык көлдү коргоймун деп каза болгон жок. Алар мамлекет деп каза болушту. Кыргыз эли, кыргыз журту, кыргыз мамлекети деп каза болушту. Ошондуктан баягы туура эмес сүйлөп, баягы чагымчылык айткандарга жооп ушундай болуш керек да. Жооп ушундай болуш керек. Биз сөзсүз түрдө мындан ары дагы кылымдар бою жашап келген кыргызыбызды, кылымдар бою болуп келген биздин кыргыз мамлекетин сактап калабыз деп сактап кала турган болсок, ар бирибиз мамлекеттик кызыкчылыгына жараша иш кыла беришибиз керек да. Мамлекеттик кызыкчылыгы болдубу? Бүттү. Өзүңдүн жеке кызыкчылыгың, үй бүлөңдүн кызыкчылыгы, айылыңдын кызыкчылыгы, тууган уругуңдун кызыкчылыгы токтош керек. Токтош керек, мамлекеттик кызыкчылыгына карап кетиш керек. Мына ушул мүрзөгө Кудай буйрса, менин ата-энем да ушул мүрзөдө жатат, агаларым жатат ушул мүрзөдө. Кайсы бир маалда мен да келип ушул мүрзөгө жатам. Ошо маалда кайсы бир жылдардан кийин, кылымдардан кийин ушул жер мамлекетке керек дей турган болсо, мен балдарыма айтып кетем, бергиле депчи. Бергилегин деп эч кандай өзүңдүн кызыкчылыгың, жеке адамдык кызыкчылыгын карабаш керек. Мына бисмилла рахман рахим. Алып келгиле, моуну баштайын. Так, вакытаны эми мына актан таштадык, эми кара топурактан таштайбыз. О, киреп кетет. Аралаштырып ете. Анан дагы бир маселе бар да. Мына дарак эккенде, муну лункасын ачып коюш керек. Муну ачып коюш керек. Ушундан ушул күн көрүп туруш керек да. Бетте, жердин бетинде туруш керек да бул. Муна күн көрүп туруш керек. Ушундан күн көрүп ушул жерден булар дем алып турат. Мына эмелечи. Мен атам ушинтип үйрөтчү эле. Бул жерге чейин көмүшүбүз керек да. Анан кийин ошонун баарын айткыла да, мына работниктерге көрүнүп туруш керек. Всё. Так, бул керекчү. Колуңуз жакшы эле анан. Мындайда. Мына токойчулар жакшы эле. Кээ бир адамдын колунан эккени өсүп кетет. Кээ бир адамдын колунан эккени өспөй калат. Мына, ушундай болот да. Мен кичинекейинен биз көп дарак эктик да. Анан биз эксек эле өспөй калчу эле, анан атам эксе эле өсүп кетчү да. Ошону атамдан сурасак айтчу эле да, ушу даракты эккенде буган мээримди төгүп, жакшынакай кылып, ушундай сонун үмүт менен эгиш керек депчи. Жөн таштап таштап койсок анда болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиздин колуңуз жакшы эле деп сурап атканым ушунун. Эгер жакшы болуп өсүп кетсе, анда менин колум. Өзбек калса да сиздин колуңуз. Бул дарак эч качан болбойт. Только камера бул дарак. Көп куйбам. Жер дагы жакшы. Азыр таза эге турган маалда азырчы. Кечеги жаан-чачында сонун болуп берди. Азыр эге турган маал мына. Сонун болуп Кудай буйрса. Өсүп кетсе мен эктим, өспөй калса Мурат менен Бобек экти болот.
Bu ne kaç taraf? Badam. Badam ha? Burası şu badam yaşlar ösüp geçsin. Sizin kolunuz yaşlı mı? Tek giderseniz öspüre olur. Tavuk vardı tokoycu bunu. O gelin bunu. Yaşlı tokoylu olacaklar karavat asıl. Tokoyda karagan adamdı. Tarafta karagan adam süyüttü. Gubernatör koysun için. O sıngan tamirleri tazalaş gerek. Sıngan tamirleri tazalaş gerek. Buna hazır buna bıçkaçkan olup kaldı. Biz kişine gelme aldı bunu. Hatta bıçak menen kesçeli, balta menen kesçeli. Bunu tazalap koy öyle. Ne oldu böyle?